بسم الله الرحمن الرحيم. Anas radhiyallahu anhudan rivayet kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ki meni sünnetimdi tirilsem, al meni süydü. Ki meni sүйгөн bolsa, al men menen beyişke çoğu beyişke bolot" degen. Emi bul sünnetler ötö ele kep tugandar. Үйгө кирип кандай кириш керек, кандай чыгыш керек, кандай амалдар кылыш керек, сүннөттөр өтө эле көп. Ошондуктан сүннөттөрдү билип алайлык десек, пайгамбардын өмүр баянын окуйлу. Пайгамбарга көп салават айтайлы. Пайгамбардын сүннөттөрүн аткарайлы. Сүннөттөр туурасында китептер көп, ошолорду окуп, жашообузга сүннөттөрдү алып келели. Ошолордун бирөөсүн кыскача өткөтөйлү. Күн сайын тамакты жейбиз. Тамак жегенде кандай сүннөттөр бар, кыскачасы айтып кетели. Тамак жегенде башталышында тамактан мурда дагы, тамактан кийин колду жууш бул кедейликти кетирет. Жана бул бардык эле пайгамбарлардын сүннөтү экен. Дагы бир хадисте келет: кимде ким өз үйүндө жакшылыктын көбөйүүсүн кааласа, анда ал тамак келгенде жана тамак жеп бүткөндөн кийин колун жуусун дейт. Тамак жештен мурда дагы, тамак жегенден кийин колдорубузду жууп турайлы. Салман Фарси радhiyallahu anh айтат: "Мен Таурат деген китепти окудум" дейт. Тамак жеп бүткөндөн кийин колду жууш керек. Колду жууш керек, бул берекеге себеп деген. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жөнүндө сураганымда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип жооп берген: тамактан мурда жана тамактан кийин колду жууш бул берекеге себеп деп айтылган эле. Ошондуктан колдорду жуйлу. Бир окуяда келет: bir adam 300 dirham карызы бар эле. Бирок буну төлөп бергенге эч кандай кудурети жок эле, мүмкүнчүлүгү. Бирок бул адам пайгамбардын сүннөтүн аткарса кедейлик кетет деген жүрөгүнө ишенич бар эле. Дайыма кол тамак жеиштен мурда колун жууп, бул пайгамбардын сүннөтү деп колду жугандыктан Аллах Таала ушул карыздан Аллах Таала кутулганга тауфик берген эле дейт. Ошондуктан буйрса, урматтуу туугандар, сүннөттөрдү амал кылайлы, сүннөттөр жашообузга алып келели.